Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 54 сабак. Тарбиянын жаңы, актуалдуу, зарыл багыттары деген тема тууралуу сөз кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Азыркы тарбиядагы проблемалардан тарбиялоонун жаңы багыттары келип чыгат. Тарбиялык иштердин сапатын жакшыртуу үчүн агай бизге төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Биринчи, окуучуларды жалпы адамзаттык баалуулуктарга тарбиялоо. Муну дагы эске алып койсок болот. Окуучуларды адамзаттык баалуулуктарга тарбиялоо менен биз аларды келечекте мыкты инсан болуп калыптанышына чоң себепчи болобуз. Экинчи, улуттук аң сезим, ар намыска тарбиялоо. Үчүнчү, рухий байлык, ыймандуулук, адамгерчиликке тарбиялоо. Анткени рухий жардылык, башкача айтканда, ички дүйнөнүн көңдөйлүгү, боштугу, кылмышка, уурулукка, киши өлтүрүүгө, коомдук мүлктү өз пайдасына чегерүүгө, ачкөздүк, эгоизмге алып келип олтурат. Төртүнчү, информациянын көп булактарынын ичинен туура керектүүсүн тандап пайдалана билүүгө, окуучуларды угармандык жана көрөрмандык маданиятка тарбиялоо. Азыр батыш элдеринин маданиятын, жетишкендиктерин пропагандалоо өтө күчтүү. Ошол үчүн жаштардын мекенчил сезими өксүп, улуттук ар намыс өчүп, сырттан каптап келген саясаттын жетегинен чыга албай, терс көрүнүштөргө дуушар болушууда. Бул жөнүндө байыртадан эле элдин арасында айтылып жүргөн терең мазмунга ээ болгон «Өз акылың өзөк менен тамыр, киши акылы кишен менен тушоо» деген акылман ойду дагы унутпасак. Бешинчи, жакшылап маанилүү уксаңыздар, урматтуу угармандар, агай бул жерде дагы эң сонун сунушта айткан: эркин ойлоп, иштеп, сүйлөөгө тарбиялоо. Биздин мектептерде атаандаштык, өз оюн ачык айтуу, далилдөө духун тарбиялоого көңүл бурулбайт. Бул жерде агай эмнени айткысы келип жатат? Дүйнөлүк глобалдаштыруу заманында бизден кийинки муундарга конкуренцияга жөндөмдүү тарбия берүү жөнүндө болуп жатат. Мына ушуну дагы эске алышыбыз керек экен. Алтынчы, өзүнө жакын адамдарды эл жери үчүн жоопкерчиликке тарбиялоо. Анткени азыркы кезде адамдардын баркы кетип, ага боорукердик, адамгерчилик, ак ниеттүүлүк менен мамиле жасоо жана абийир, сыймык деген ыйык сезимдер жоголгонсуп калды. Ишкердикке, маданияттуу атаандашууга тарбиялоо, укуктук жана экономикалык тарбияны калыптандыруу, азыркы жаңы доордун турмуштун талаптарына жооп бере билүүгө тарбиялоо. Демек, номер 53 сабак менен бул 54 сабак жаңы социалдык, экономикалык шартта тарбиялоонун мазмунун өзгөртүүдөгү багыттар бири-бирин толуктап турган тема. Темабызды жалпылап жатып, урматтуу угармандар, балдардын тарбия ишин Билим берүү жана илим министрлигине эле жүктөп койбостон, Ички иштер министрлиги, Жаштар, саламаттыкты сактоо министрликтери дагы биригип комплекстүү иш-чараларды иштеп чыкса жакшы болот. Ата-эне баласынын тартипсиздиги үчүн жооп бере турган механизмдерди дагы киргизүү зарыл. Ошол эле учурда ата-энелердин бала тарбиясы маданиятын жогорулатуу үчүн сөзсүз түрдө ата-энелер мектебин ачуу зарыл. Устаттык өнөрү китебинен 99, 100, 101, 102 беттерден дагы окуп алсаңыздар болот. Аягына чейин көңүл буруп уккан угармандар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.